Исаев: президенттер ашыкча ыйгарым укукка ээ болушуна Текебаев шарт түзгөн. Жогорку кеңештин депутаты Канатбек Исаев Кабарлар КЖ сайтына берген маегинде Кыргызстанда президенттер ыйгарым укуктарын ашыкча пайдаланышына шарт түзгөндөрдүн бири Атамекен партиясынын лидери Өмүрбек Текебаев экенин айтты. Конституцияны Өмүрбек Чиркешевич өзү жазган. Керек болсо президенттер бүгүнкүдөй ашыкча укуктарга ээ болушуна Текебаевдин өзүнүн салымы чоң. Биз президенттин укуктарын азайтабыз десек, муну эл чечиши керек. Азыр президент тышкы саясатты аныктайт, башка маселелерге да жоопту, деди Исаев. Өмүрбек Текебаев 26 декабрда Азаттыктын суроолоруна жооп берип жатып, президент Сооронбай Жээнбеков 25 декабрдагы пресс-конференциясында өкмөт аткарган иштерди мен кылдым деп премьер-министрден ыйгарым укуктарын алып алганын айтып, Жээнбековду баш мыйзамды бузбоого чакырган. Ал бийликте мыйзамдын чегинде иштөөгө үндөгөн. Текебаев мурдагы президент Алмазбек Атамбаевдин тушунда бийлик узурпация болгонун, ал процесста уланып жатканын билдирген. Азырынча президенттин аппараты Текебаевдин айткандарына жооп бере элек. Орусия 60 миңдей кыргыз жараны мигранттардын кара тизмесинде. Орусиянын федералдык миграция кызматынын кара тизмесинде бүгүнкү күндө 60 миңдей кыргызстандык бар. Бул тууралуу Тышкы иштер министрлигинин консулдук кызмат департаментинин директору Алмаз Имангазыев билдиргенин 30 декабрда Кабар улуттук маалымат агенттиги кабарлады. 2 жыл мурда Имангазыевдин белгилешинче бул сан 100 миң адам болчу. Орусиянын мыйзамдарына ылайык каттоосуз жашап иштеген, убактылуу жашаган жери менен документте көрсөтүлгөн жайы дал келбеген жана башка эрежелерди бузган чет элдиктер кара тизмеге илинет. Алар депортацияланып 5 жылга чейин Орусияга киришине тыюу салынат. Кыргызстандын Орусиядагы элчиси Аликбек Жекшенкулов бул өлкөдө 1 миллион 200 миң кыргызстандык бар экенин июлда Азаттыкка билдирип, алардын 500 миңдейи орус жарандыгын алганын айткан. Талкууга алынган Базаркоргондун балатысына 112 миң сом эмес 88 миң 400 сом коротулганын айыл өкмөт башчысы билдирди. Жалал Абад облусунун Базаркоргон район борборуна орнотулган балаты интернетте катуу талкууга алынды. Супер КЖ порталы Базаркоргон айыл аймагынын айыл өкмөт башчысы Экрам Чолпоновго кайрылганыбызда буларды билдирди. Мен азыр айыл өкмөттүн милдетин убактылуу аткарып жатам. Быйыл райондун борборуна балаты орноттук. Ага 88 миң 400 сом которулду. Мен балатыга 200 миң бөлүүнү айткам, бирок бул акчага мен балаты орнотууга мүмкүн эмес деген билдиргем. Андан көрө бөлүнгөн акчаны жетим жесирлерге берүүнү айткам. Азыр балатын орнотуу иштери улантылып жатат, толук бүтө элек, деди ал. Майрам күндөрү 10 миң милиционер күчөтүлгөн тартипте иштейт. Кыргызстанда милиция органдары жаңы жылдык майрамдарга байланыштуу бүгүнтөн тарта күчөтүлгөн тартипте иштей баштады. Ички иштер министрлигинин маалыматына караганда, мындай тартип 1 январга чейин уланат. Максат коомдук тартипти сактоо жана элдин коопсуздугун камсыз кылуу. Жалпысынан республика боюнча 10 миң ички иштер кызматкери тартипти сактоо иштерине тартылат. Борборгала Бишкекте 200 миң милиционер иштейт. Буйрук чыкты. Өлкөдөгү дин кызматкерлерине расмий майрамдарга каршы үгүт иштерин жүргүзүүгө тыюу салынды. Дин кызматкерлери өлкөдөгү расмий майрамдарды майрамдоого каршы үгүт иштерин жүргүзө алышпайт. Бул тууралуу мусулмандар дин башкармалыгынын маалымат кызматынан кабарлады. Кыргыз Республикасынын мыйзамдарына ылайык ар бир кыргыз жараны майрам күндөрү эс алууга укуктуу. Мусулмандар дин башкармалыгы расмий майрамдарга эч кандай чектөө кое албайт, мамлекеттин иштерине жана саясатка аралашпайт. Буга байланыштуу мусулмандардын алымдар кеңеши мамлекет тарабынан бекитилген расмий майрамдарды майрамдоо же майрамдабоо ар кимдин өзүнүн ыктыяры экендигин муфтияттын структурасында иштеген дин кызматкерлерине маалымдаган ички буйрукту чыгарды, деди басма сөз кызматынан. Трамп Путинге чалып, Россияда пландалган терактылардын алдын алууга жардам берди. Россия президенти Владимир Путиндин америкалык кесиптеши Дональд Трамп менен телефон аркылуу баарлашканын РИА Новости жазды. Сүйлөшүү Москва тараптын демилгеси менен болду. Путин атайын Россияда пландалып жаткан терактылардын алдын алууга жардам берген атайын кызматтардын маалыматы үчүн Трампка ыраазычылык билдирди. Президенттер өз ара кызыкчылык туудурган бир катар маселелерди талкуулап, террорчулук менен биргеликте күрөшүү аракеттерин улантууну макулдашышты.
оппозиция тууралуу пикирин биринчи жолу айтты. Өзбекстандын президенти Шавкат Мирзиёев бийликке келгенден бери саясаттагы оппозиция тууралуу биринчи жолу оюн билдирип, сырттан келчү оппозицияга жол бербей турганын айтты. Азаттыктын өзбек кызматы газета УЗ сайтына шилтеме берип жазгандай, ал бул тууралуу 27 декабрда жаштар менен жолуккан учурда билдирди. Интернетте оппозиция кандай пайда алып келди деген талкуу жүрүп жатат. Мен президент катары оппозицияга каршы эмесмин. Бирок элдин маселесин билген, ушул жердин суусун ичип, нанын жеген оппозициянын бизде пайда болушуна шарт түзүшүбүз керек, деди Мирзиёев. Өзбекстанда бийликке Шавкат Мирзиёев келгенден бери 22 декабрда алгачкы парламенттик шайлоо өттү. Парламенттеги орундар үчүн мыйзам чыгаруу органында отурган 5 партия ат салышты. 5 тең Мирзиёевду колдошот. Өзбекстандын борбордук шайлоо комиссиясынын төрагасы Мирзо Улукбек Абдусаломов шайлоодо оппозициялык партиялардын ролу жетишсиз экенин белгилеген. Шайлоого байкоо салган Европадагы коопсуздук жана кызматташтык боюнча уюм Өзбекстанда шайлоо салыштырмалуу эркин өткөнү менен оппозициянын орду бош калганын билдирген. Өзбек сенатынын төрагасынын орун басары Садык Сафаев буга чейин жасалма оппозициянын пайдасы жок экенин, реалдуу оппозициялык маанайдагы партиялар пайда болушу керектигин айткан. Чүй облусунун ички иштер башкы башкармалыгынын башчысы милициянын полковниги Самат Курманкуловдун дарылануусуна өкмөт 3,5 миллион сом бөлөт. Бул тууралуу буйрукка премьер-министр Мухамбеткалый Абылгазиев 19 декабрда кол койгон. Бөлүнгөн акча саламаттыкты сактоо министрлигинин ушул жылдагы бюджетинен каралган. Самат Курманкулов 7 августта Кой Таштагы атайын операция учурунда оор жаракат алган. Жандандыруу бөлүмүнө түшкөн Курманкуловго Бишкекте 2 рет операция жасалган. Абалы жакшырбагандыктан 12 августта дарылануусун улантуу үчүн аны Москва шаарындагы ооруканага алып кетишкен. Буга чейин Самат Курманкулов коомдук коопсуздукту сактоону камсыз кылууга кошкон салымы, ошондой эле кызматтык милдеттерин жоопкерчиликтүү аткаргандыгы үчүн эрдик медалы менен сыйланган. Баткен аэропортунун жетекчиси президентке кайрылды. Баткен аэропортунун жетекчиси 39 жаштагы Нургазы Жаныбеков Ош аэропортунун жетекчилиги тарабынан кысымга кабылып, жумуштан кетүүгө мажбур болгонун билдирди. Мындан улам ал президент Сооронбай Жээнбековго кайрылуу жолдогонун айтты. Нургазы Жаныбековдун кайрылуусунда ушул жылдын 24 октябрь күнү Баткен облусунун прокурору Бакыт Халмурзаев менен Баткен аэропортунун аймагында пикир келишпестик болгону айтылат. Бул окуядан улам Ош эл аралык аэропортунун жетекчиси Талант Исаков Нургазы Жаныбековду кысымга алып, жумуштан кетүүгө ачык мажбурлаган. Нургазы Жаныбеков Кыргызстанда авиация тармагында коррупция күч алганын, Баткен аэропорту эл аралык макамынын талаптарына жооп бербей турганын президентке кайрылуусунда айткан. Бул боюнча Ош эл аралык аэропортунун жетекчилиги маалымат берүүдөн баш тартты. Нургазы Жаныбеков 2018 жылы 4 июлда Баткен эл аралык аэропортунун жетекчиси болуп дайындалган. Бут кийими жана күрмөсү күйүп баштаган. Ноокатта тандырдын ичине жылынганга кирип күйүп баштаган жарандын өмүрүн милиция кызматкерлери сактап калышты. Ноокатта милиция кызматкерлери түнкү рейд учурунда жарандын өмүрүн сактап калышты. Бул тууралуу Ош областык ички иштер башкармалыгынын басма сөз кызматынан билдиришти. Маалыматка ылайык 27 декабрдан 28 декабрга караган түнү түнкү рейдке чыккан милиция кызматкерлери Ноокат шаарынын борборунда жайгашкан тамактануучу жайдын самса жабуучу тандырдын ичинде күйүп баштаган жарандын өмүрүн сактап калышты. Болжол менен түнкү саат 1ден 15 мүнөт өткөн чамасында түнкү рейдте жүрүшкөн милиция кызматкерлери Эрмекбай уулу Өмүрбек жана өспүрүмдөрдүн иши боюнча инспектор Уларбек Кожошовдор күзөттө жүргөн убакта тандырдын ичи түтөп жатканын байкап калышкан. Башка күндөрү бул жайда от жагылбаганын билишкен милиция кызматкерлери эмне күйүп жатат деп тандырды карашкан. Анда самса жабуучу тандырдын ичинде үчүн жоготкон белгисиз жарандын кийимдери күйүп баштагандыгын көрүшкөн. Ыкчамдык менен ал жаранды тандырдын ичинен алып чыгышып, күйүп жаткан кийимин өчүрүшүп, алгачкы медициналык жардамды көрсөтүшкөн. Андан соң тез жардам кызматы келип, жаранды Ноокат райондук ооруканасына алып кетишкен. Ал Баткен областынын Кадамжай районунун тургуну 1982 жылы туулган. Ал тандырдын ичине сыртта катуу сук болуп үшөгөндүктөн ичине кирип жаткандыгын, тандырдын чогу өчпөгөндүктөн түтүнгө ууланып, эс үчүн жоготуп койгондугун билдирген. Ал жарандын бут кийими жана күрмөсү жаңыдан күйүп баштаган. Футболчу Гүлжигит Алыкулов Белоруссиядагы Неман клубунун мыкты оюнчусу болду. Кыргызстандын футбол боюнча курама командасынын жарым коргоочусу Гүлжигит Алыкулов Белоруссиянын Неман футбол клубунун мыкты оюнчусу деп табылды. Бул тууралуу аталган клубдун сайтына жарыяланды.
Маалыматка караганда 2019-жылдын мыкты оюнчусун аныктоодо оюнчулардын упайы саналып, ошондой эле Pressball гезитиндеги рейтинги каралган. Мындан тышкары Insight сайтындагы аналитика, статистикалар дагы эске алынганы айтылат. Натыйжада мыкты футболчу наамына кыргызстандык Гүлжигит Алыкулов татыган. Белгилей кетсек, Гүлжигит белгилүү Кудул Жаныбек Алыкуловдун уулу, футбол менен бала чагынан машыгып келет. Тордой клубунун тарбиялануучусу, 2019-жылдан тарта улуттук курама команданын мүчөсү. Кыргызстандын Мьянма жана Монголия менен болгон беттештеринде бирден гол киргизген. 2019-жылдан тарта Белоруссиянын Неман клубунда ойнойт. Эл аралык футбол федерациясынын грантынын эсебинен курула турган футбол борборуна берилүүчү жер такталды. Бул туурасында Кыргызстандын футбол федерациясы билдирди. Маалыматка ылайык, өлкөнүн футбол федерациясы Сокулук районунун айыл өкмөтү менен жер алууга макулдашты. Ал жер тилкеси Бишкектин түштүк батыш тарабындагы Масалиев көчөсү жана Арча Бешик конушунун кесилишинде жайгашкан. Кыргызстандын футбол федерациясы билдиргенде, эл аралык футбол федерациясы менен Азиялык футбол федерациясы өлкөдө футбол борборун куруу үчүн $10 миллион бөлүүнү пландоодо. Бул административдик кеңсе катары салынып, айланасына кичи оюн талаасы жана трибуналары бар 2 ири оюн талаасы курулмакчы. Ал Кыргызстан курама командасы менен Алга клубунун спорттук базасы болот. Ал үчүн 8-10 гектар жер керек экендиги айтылды. Футбол федерациясы шаардын түштүк бөлүгүнөн жер алууну ниеттенген. Бирок мэриянын өкүлдөрү ал жак башкы план боюнча көп кабаттуу үй курууга каралганын айтып, документтерди өзгөртүү үчүн көп убакыт талап кылынаарын билдиришкен.